Ак-Ордодо үйү түрттүрүлүп, 4 баласы менен көчөдө калган Марал Шараболотованын салынып жаткан жаңы үйү курулуп бүттү. Бул тууралуу президенттин жардамчысы Эрнис Ашурбаев билдирди. Маалымдалгандай, үй Ас-Сафа кайрымдуулук фондунун жардамы менен курулган. Эске салсак, март айынын башында Ак-Ордо конушунда 4 балалуу келиндин үйүн коңшусу соттун чечими менен түрттүрүп салган. Көчөдө калдым деп ыйлаган аялдын видеосу социалдык тармактарга тарап, коомчулуктун көңүлүн бурган. 5-мартта президент Садыр Жапаров аталган конушка пландан тышкары барып, үйү бузулган аял менен конуштун жашоочулары менен жолугушкан. Кечээ 30 апрелде президент Садыр Жапаров Балыкчы Бөкөнбаев Каракол эл аралык авто жолунун реконструкциялоо иштеринин жүрүшү менен таанышты. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынан билдиришти. Трассанын жалпы узундугу 142,6 чакырымды түзөт. Бөлүүчү тосмо менен 4 тилкелүү жол курулууда. 2024-жылдын ноябрында биринчи бөлүгүнүн реконструкциясынын аякташын убада кылышууда. Белгилеп кетсек, буга чейин президенттин тапшырмасына ылайык аталган авто жолду куруу маселесин иликтөө боюнча бөлүнгөн реконструкциянын аякташын убада кылышкан. Жумушчу топко 1 жумалык мөөнөттө курулуш иштеринин жүрүшүнүн Балыкчы Бөкөнбаев Каракол автомобиль жолун Балыкчы Барскон участогун 0-дөн 141,7 километрге чейин куруу маселесин комплекстүү изилдеп, ошондой эле жолдун курулушун андан ары ишке ашыруу боюнча сунуштарды киргизүү тапшырмасы коюлду. Кечээ 30 апрелде Комтор Голд компания жабык акционердик коомунун мурдагы тышкы башкаруучусу Теңиз Бөлтүрүк үй камагына чыгарылды. Бул тууралуу Октябрь райондук сотунун басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, Октябрь райондук соту Теңиз Бөлтүрүктүн ишин караган. Анда прокуратуранын өтүнүчү канааттандырылып, анын баш коргоо чарасы үй камагына өзгөртүлгөн. Эскерте кетсек, башкы прокуратура былтыркы жылдын сентябрь айында Комтор Голд компания ишканасын текшергенден кийин 3 кылмыш ишин козгоп, коррупциялык схемадан улам мамлекетке 1 миллиард сом өлчөмүндө зыян келтирилгендиги үчүн аталган ишкананын мурдагы тышкы башкаруучусу Теңиз Бөлтүрүктү кармашкан. Бишкек-Москва Бишкек багыты боюнча кошумча аба каттам ачылды. Бул туурасында Манас эл аралык аэропортунун басма сөз кызматынан билдиришти. Маалым болгондой, 30 апрелде Манас эл аралык аэропортунда аталган багыт боюнча биринчи туруктуу каттам салтанаттуу түрдө тосулуп алынган. Каттамды Аэрономат авиакомпаниясы жумасына 2 жолу шаршемби жана жума күндөрү Внуково аэропортуна аткарат. Маалымат катары, авиакомпания Бишкек жана Ош шаарларынын төмөнкү багыттарга туруктуу жана чартердик каттамдарды аткарат. Москва, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Сургут, Дели, Лахор, Исламбад, Анталия. Бүгүн 1-майдан тарта электр энергиясынын баасы 1 сом болот. Анда электр энергиясынын баасы 23 тыйынга чейин жогоруламакчы. Аталган документке ылайык электр энергиясын 700 киловатт саатта жогору көлөмдө пайдаланган учурда тариф 2 сом 16 тыйын болуп мурдагы деңгээлде сакталат. Муктаж болгон үй бүлөлөр жана жарандар үчүн дагы мурдагы деңгээлде сакталып, 1 киловатт саат үчүн 50 тыйынды түзмөкчү. Ал эми электр энергиясын чектөөсүз пайдаланууну калагандар үчүн тариф 5 сом 4 тыйындын ордуна 3 сом 28 тыйынга чейин төмөндөтүлгөн. Тарифтерди жогорулатууга байланыштуу көрүлүп жаткан чаралар өлкөнүн энергетикалык коопсуздугун камсыз кылууга жана керектөөнүн көлөмү динамикалуу өсүп жаткан шарттарда калкты электр энергиясы менен үзгүлтүксүз жабдуу үчүн зарыл болуп жатат деп айтылат маалыматта. Эскерте кетсек, тиешелүү токтомго министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 14 апрелде кол койгон. Биринчи айым Айгүл Жапарова Баткен шаарына жакын Чет Кызыл конушунда жашаган көп балалуу 9 жана 11 баласы бар 2 үй бүлөгө барган. Бул тууралуу президенттин администрациясынын маалымат кызматынан кабарлашты. Көп балалуу ата-энелер менен болгон баарлашууда Айгүл Жапарова алардын башынан кечирип жаткан кыйынчылыктар жөнүндө өздөрүнөн угуп, үй бүлөлөр тарабынан айтылган көйгөйлөрдү чечүү үчүн тиешелүү жардам көрсөтүлөрүн билдирген. Балдар өз кезегинде биринчи айым менен кыялдары жана келечектеги пландары менен бөлүшкөн. Ал бирин кунткою угуп, билимдүү адис болуу үчүн билим алууга умтулуунун маанилүүлүгүн баса белгилеген. Баарлашуу учурунда Айгүл Жапарова кыйынчылыктарга карабастан бул үй бүлөлүүлөрдүн балдары абдан шайыр жана боорукер экендигин канааттануу менен белгиледи. Биринчи айым үй бүлө ар бир адамдын жашоосундагы негизги таяныч экенин, ошондуктан балдарды камкордук менен курчап, аларга туура тарбия берүү маанилүү деп кошумчалады. Айгүл Жапарова балдарга чың ден соолук, бактылуу балалык, ал эми ата-энелерине күч, кубат жана сүйүү каалаган.
Эми эртеңки күнгө алынган аба ырайы тууралуу маалыматтар менен тааныштырабыз. Эртең 2-майда түнкүсүн күндүз Баткен облусунун көпчүлүк аймактарында жаан жаап, күн күркүрөйт, калган аймактарда жаан жаабайт. Бул тууралуу Кыргыз гидромет борборунун маалыматынан билдиришти. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн +15, күндүз +28, Талас облусунда түнкүсүн +11, күндүз +28, Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн +18, күндүз +30, Ысык көл дубанында түнкүсүн +3, күндүз 19, Нарын облусунда түнкүсүн +6, күндүз +15, Бишкекте түнкүсүн жаан жаабайт, күндүз жаан жаашы мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн +13, күндүз +27 градус жылуу болушу күтүлөт. Батыштан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 5-10 метр. Күндүз Ысык көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде секундасына 20 метрге чейин жетмекчи. Бул эртеңки күнгө алынган аба ырайы тууралуу маалымат болду. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде чек арага кирди чыктыга муктаж болсоңуз же документтин мөөнөтү бүтүп жатса, анда биздин кызматтан пайдалансаңыздар болот. Ар күнү өтө ыңгайлуу, заман талабына жооп берген жаңы автоунaalар Москвадан Казакстандын чек арасына каттоодо. Салону жумшак, бардык шарттары бар унаалар менен көп жылдык тажрыйбасы бар кыргыз жигиттери сиздерге өз убагында көңүлдүү барып келүүңүзгө толук шарт түзүп берип, паспорттарды кара тизмеден акысыз текшерип, кызмат көрсөтүп алып барып келет. Жолдо ар кандай жагдайларда жардам берет. Андыктан 24 саат бою WhatsApp'тан же телефон номер аркылуу кайрылсаңыздар болот. Байланыш номеру +7